Bişkek'te saat 7. Саламатсыздарбы, ардактуу угармандар. Биринчи радионун түз эфиринде биз уктурууларыбызды баштайбыз. Студияда менин кесиптешим Бегайым Абдыкадырова жана мен Мирлан Айталы жакынкы 1,5 саатта сиздер менен түз эфирде ободо болобуз. Бегайым, кутмантаңыз менен. Саламатсызбы, кадырман угармандар. Мына 90 мүнөт аралыгында 3 бөлүктөн турган программада өлкөдөгү социалдык, саясий, экономикалык мүнөздөгү коомдо кызуу талкуу алынып жаткан темаларды эксперттер менен бирге талдайбыз. Алгач кыскача анонс дагы бере кетели. Эсиңиздерге сала кетүүчү нерсе, бизди бир гана радиодон сырткары Facebook социалдык баракчасынан дагы көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Анан Бирлан, кыскача анонс берелик. Бүгүнкү күндө ушул соц тармактарда талкуу жаратып жаткан жогорку окуу жайлардын студенттеринин окутуу үчүн акынын өлчөмүн азайтуу боюнча Билим берүү жана Илим министрлигинен жооп алып берүүгө аракет көрөбүз. Андан соң экинчи темабыз бул азыркы актуалдуу резонансты жараткан, коомдо резонансты жараткан экологиянын бузулушу тууралуу кеп кылабыз. Бизде эксперттер бар, ошолор менен түз байланышка чыгып бул теманы кененирээк талкуулаган аракет кылабыз. Ошондой эле шайлоочулардын жоопкерчилигин канткенде көтөрөбүз. Ушул суроонун алкагында дагы эксперттер менен бирге маалымат алып, негизи эле чындыгында шайлоочулардын шайлоого катышуу маданиятын канткенде көтөрүү мүмкүнчүлүгү бар. Ушул тууралуу дагы сөз кылабыз. Биздин катарга кошолуңуздар. Бизде телефондук линияларда иштеп жатат 0502 39 21 90, ошондой эле 0312 39 21 90. Мындан сырткары бизди Facebook социалдык тармагындагы биринчи радионун баракчасынан көрүп, суроолорду калтырыңыз. Биз сөзсүз түрдө түз эфирдин алкагында жаңыртууга аракет көрөбүз. Андай эмесе Бегайым, бизде кесиптешибиз, кабарчыбыз Урмат, саламатсызбы? Саламатсыздарбы, студияга биз жаңылыктар менен таанышып алалы. Саламатсызбы, Урмат, акыркы жагымдуу жаңылыктар менен баштаңыз. Рахмат. Евразия экономикалык биримдигиндеги курамындагы мамлекеттердин жарандарын пенсия менен камсыздоо боюнча Евразия экономикалык комиссиясы иштеп чыккан келишим күчүнө кирди. Бул тууралуу Евразия экономикалык кеңештин маалымат кызматынан билдирди. Кеп ЭАЭПтин курамына кирген өлкөлөргө барып иштеп жүргөн мигранттар тууралуу болуп жатат. Жаран ЭАЭПке мүчө мамлекеттерде мыйзамдуу түрдө иштеп камсыздандыруу төлөмдөрүн берип жүрсө, анда убагы келгенде Кыргызстанда жүргөндөй эле пенсияга чыга алат. Бирок келишим күчүнө киргенге чейин эмгек стажысы гана эсептелет. Башкача айтканда, 5 мамлекеттин кайсынысында легалдуу иштесе, ошол жыл эмгек стажына кошула берет. Мигранттарга пенсия төлөө системасы санариптештирилгенге чейин документтер кагаз түрүндө болот. Президенттик шайлоо жана референдум расмий жыйынтыгы 2021 жылдын 24 январына чейин жарыяланат. Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиргендей, негизинен шайлоонун расмий жыйынтыгы добуш берилгенден кийин 20 күндүн ичинде жарыяланат. Бирок мөөнөт мурда президенттик шайлоо болгондуктан шайлоонун жыйынтыгын чыгаруу 14 күнгө кыскарды. Добушту саноо шайлоо бүткөндөн кийин 3 күн аралыгында бүтөт. Тактап айтканда 4 январга чейин аяктайт деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, Кыргызстанда 10 январда кезексиз президенттик шайлоо жана референдумга добуш берүү өткөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова президенттикке талапкер Адыхан Мадумаров менен Канат Исаевдин шайлоо алдында УКМКнын кызматкерлери тарабынан укуктор текшерилди деген пикирине жооп кайтарды. Айтымында, автоматтык эсептегичтердин борбордук серверге жиберген белгисин текшерүү иштери жүргөн. Автоматтык эсептегичтен алынган белги атайын корголгон байланыш каналдар аркылуу кабыл алынып, борбордук тутумда сырттан кийлигишүүсүз заматта сайтта көрсөтүлөт. Шайлдабекова тестирлөөнү БШКнын тиешелүү кызматкерлери көзөмөлдөп турганын белгиледи. Кийлигишүү эч кандай болушу мүмкүн эмес, болгон жок. Бул тестирлөө жанагы комиссиялар асуудан эле сигналды жиберишет. Атайын бөлүнгөн канал бар. Ошол корголгон бөлүнгөн канал аркылуу сигналдар биздин серверге келди.
Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин Садыр Жапаровду Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланышы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун шайлоо штабынын басма сөз кызматы билдирди. Өлкөлөрүбүздүн жана элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн сиз менен биргелешип бир алкак бир жол долбоорун куруунун алкагында өз ара пайдалуу кызматташтыкты чыңдоо жаатында чогуу аракеттерди жумшоого даярмын деп белгиленет куттуктоодо. Си Цзиньпин Садыр Жапаровго бекем ден соолук, бакубатчылык жана жогорку мамлекеттик кызматта чоң жетишкендиктерди, өлкөгө өсүп өнүгүүнү, ал эми кыргыз элине бакыт таалай калады. Кошумчалай кетсек, буга чейин Түркиянын, Тажикстандын, Казакстандын, Өзбекстандын жана Россиянын президенттери да куттуктоо телеграммасын жөнөткөн. УКМКнын коррупцияга каршы кызматы тарабынан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын ички иликтөө жана коопсуздук башкармалыгынын башчысына карата мыйзамсыз материалдык бааюу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш иш жүрүп жатат. Маалыматка караганда 2014-2020 жылдар аралыгында ал көптөгөн кыймылсыз мүлккө ээ болгон жана алар анын жакын туугандарына көмүскө түрдө катталган. Учурда мыйзамсыз материалдык бааюу жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу фактысы аныктоо боюнча иштер жүрүп жатат. 18 январдан тарта Бишкек-Исфана Бишкек авиа каттамы жанданат. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен областындагы өкүлчүлүгү кабарлады. Каттамды Тезжет авиа компаниясы ишке ашырат. Мындан ары жуманын ар дүйшөмбү күнү Бишкек-Исфана Бишкек авиа каттамы аткарылат. Учак саат 11:00-дө Бишкек-Исфана, ал эми саат 13:05-те Исфана Бишкек багыты боюнча учат. Билет баасы 3700 сомдон 4200 сомго чейин болуп жатканы маалым болду. Эске салсак, Илейлик районунун борбору Исфана шаарындагы Исхак Разаков атындагы аэропорт өткөн жылдын июль айында реконструкцияланып бүткөн. Декабрь айында расмий ачылышы болуп, ага премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков катышкан. Чет элдик жаңылыктардан Германияда 40 миңден ашуун адам коронавирустун курмандыгы болду. Жуманын башталышы менен бийлик өлкөдөгү чектөөлөрдү күчөттү. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазды. Маалыматка караганда Германиянын жашоочуларына жүйөлүү себептерсиз үйдөн 15 чакырым алыс чыгып кетүүгө тыюу салынат. Бир адамга гана конокко барууга уруксаат берилет. COVID-19 оорусу көп болгон аймактан кирген жарандарды 5 күндүк карантин күтөт. Азык-түлүк саткан дүкөндөр гана иштейт, ал эми мектептер жабык бойдон калат. Азыр болсо валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын бүгүн 13 январга карата маалыматына ылайык доллардын сомго карата курсу 83 сом 78 тыйын, евро 101 сом 84 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын болсо, теңге 19 тыйынга бааланууда. Синоптиктер билдиргендей, бүгүн 13 январда Чүй облусунда -3 плюс 2 градус, Ысык-Көл облусунда 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 4-9 градус жылуу, Нарын областында бүгүн 8-13 градус суук болсо, Талас облусунда 1-6 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында бүгүн мезгил менен кар жаайт, абанын температурасы 2 градуска чейин жылуу болот. Мына ушул соңку жаңылыктар болду. Эми таңкы бурулушта кесиптештер Мирлан жана Бегай сөз сиздерде. Рахмат Турмат. Мына бүгүн эсиңиздерге сала кетели, кадырман угармандар, шаршемби 10 январь Түз эфирдеги таңкы бурулуш программасын улантабыз. Жергиликтүү дүйнөдөгү жаңылыктардан соң коомдун бөөрүн кызыткан маалыматтарга да токтолсок, Мирлан, кандай дейсиңер? Ооба, туура, эң туура чечим. Ооба, мына буга чейин өлкөдө шайлоо өнөктүгү ийгиликтүү өтүп, эл дагы өзү каалаган президентти шайлады. Буга чейин урматтагы жаңылыктарды айтып өттү. Ушул коңшу өлкөлөрдөн биздин стратегиялык өнөктөш президенттер дагы ушул элдин тандоосун туура чечим катары кабыл алып, ушул жаңы шайланган президентти дагы куттуктап, мындан аркы дагы кызматташуу пикирлерин билдиришти. Ооба. Алардын катарында мына мисалы кечээ эле Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев бар экен, ошондой эле Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин, Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган дагы ушул Садыр Жапаровдун президенттик шайлоодо маарага жетишин мындай ийгиликтүү кабыл алып, мындан ары дагы кызматташууну тереңдетүү катарында өзүнүн куттуктоосун жөнөттү. Ооба, бул президенттерди баягы сиз белгилегендей стратегиялык Кыргызстанга стратегиялык жактан абдан маанилүү бир өлкөлөр деп эсептесек болот. Алгач баягы чоң державалар деп коебуз, Россия, Америка Кошмо Штаттары, мына Кытай, Түркия сыяктуу өлкөлөр менен биз тыгыз мамиледе болгонубуз баарыбызга эле белгилүү. Ооба, ошондой эле Казакстандын дагы, Өзбекстандын дагы баягы биздин Борбордук Азия чөлкөмүндөгү биздин
тууган мамлекеттерибиз дагы. Буга чейин ошо Россиянын президенти Владимир Путин дагы куттуктады, ийгиликтерди каалады. Ушул сиз жогоруда белгилегендей Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев дагы куттуктап алгачкы иш сапары менен Садыр Жапаровдун келип кетүү дагы сунушун берди. Анан баягы башталышы менен эле сөзсүз түрдө ушул тарапка баягы алгачкы расмий иш сапары башталат деген ишенимдебиз. Азыр биз ошо шайлоо деп атып бир аз COVID-19 жөнүндө дагы бир аз унутуп калгандай болду да, мындай экинчи, үчүнчү планга өтүп кеткенде ушул тууралуу бир жаңылык бар окшойт, Ооба, чындыгында эле ушул бул коронавирус илдети өлкөдө негизи эле дүйнөдөн кеткен жок, дагы деле бар, анын ичинде Кыргызстанда деле бар. Анткени буга чейинки калачандарыбыз, медицина кызматкерлери айтып атпайбы, коронавирус илдетинен бир аз сиз айткандай унутулуп эле элдер санитардык эрежелерди сактабай калды депчи. Бирок бир кызык маалымат таап алдым. Ушул Россияда COVID-19ду 1 мүнөттө аныктоонун жолу табылган экен. Сизге кызык болсо керек, кандай деп. Мага кызыктуу. Ошол жалпы угармандарга дагы маалымат бере кетейин. Ушул жасалма интеллект лабораториясы 1 мүнөт ичинде үн, дем алуу жана жөтөлүү жолу менен коронавирустун инфекцияны жуктуруп алууну аныктай турган алгоритмди иштеп чыккан экен. Вирустун бар жоктугу кыскача симптомдун суроонжулоонун натыйжасында жана 3 үн режиминде үн, дем алуу жана жөтөлүүдө аныкталат экен да. Ал ушул аудио файлдар ар кандай жыштыктагы үндүн энергиясын көрсөткөн спектр программага айландырып, андан ары терең конволюциялык нейтрон түйүндөрүнүн жардамы менен анализделет экен да. Демек, кандайдыр бир үндү, баягы көкүрөктөн чыккан добуштардын аркасынан деле коронавирус илдети менен оорусуң боору аныктап коюу мүмкүнчүлүгү бар экен. Көрсөтпөй калсак, катуураак жөтөлүп койсок, мүмкүн жакшыраак көрсөтүп калышы мүмкүн. Балким. Ушундай дагы маалыматтар бар экен. Мындан сырткары ушул актуалдуу, ушул коомдо талкууланып, жолусу жалпы коомчулукту кызыктырып жаткан бул биздин ушул билим берүү тармагы дагы болсо керек. Ооба, ушул COVID-19 демекчи, ушул COVID-19 айынан, ушул пандемиянын айынан негизи биздин мектеп окуучулары, студенттери, жогорку окуу жайынын студенттери дагы онлайн режимине өтпөдү. Мына ошо башталгандан бери, анан ошол негизи онлайн окуу негизи кандай сапаттуу болду, ошол тууралуу ар кандай пикирлер бар, ар кандай студенттердин дагы, ата-энелердин дагы пикирлери бар. Ушул тууралуу онлайн темасын улай. Чындыгында эле ошол сиз айткандай дистанттык билим берүүдө кичине сапатынын төмөндөгөнүгү жагы айтылып атат. Анткени баягы биздин окуучуларыбыздын, балдарыбыздын саламаттыгын сактайбыз деп баягы онлайн режимге өтпөдүкпү. Анан буга катарлаш эле бирок дагы бир кайчы пикир жаралып атат. Башка, мисалы, соода борборлору, ошол эле кафе, ресторандар ачылды, эмнеге ушул жогорку окуу жайлар ачылбайт деген дагы мындай жүйө пикирлер айтылып келип атпайбы? Анан ошол соц тармакта өткөндө эле бир флешмоб болду. Өлкөнүн 30га жакын жогорку окуу жайлары ушул контракттык негизде билим алган студенттик жаамат окууга төлөнүүчү каражат көйгөйүнө көңүл бурууну өкмөттөн суранышууда. Анткени ушул пандемия учурунда буга чейин ушул көптөгөн студенттер жай мезгилинде иштечү, ошондук каражат таап өзүлөрүнүн контракттарын төлөп келишкен да. Анан пандемия учурунда алардын иштери токтоп калды. Буга кошумча пандемияда баягы жакындарынан айрылгандагы студенттер болгон экен. Алар ушул контракттарын өз убагында төлөй албай кыйналып жаткандыктарын билдиришип, онлайн флешмоб жүргүзүштү. Бирок алардын канча саны экени белгисиз, канча студент экени мындай болжолдуу түрдө эле 3000ге жакын деп айтылып атат да. Анан алардын айрымдары болсо бизге дагы пикирлерин билдирип, сунуштарын жөнөтүшкөн эле да. Анан негизи эле ушул контракт көйгөйүн кантип чечсе болот, деги эле ушундай форс-мажор кырдаалдан чыгууда мындай өкмөт бир мыйзамда карашканбы ушул нерсени? Ушул студенттердин, кечирип коюңуз, студенттердин пикири дебедиңизби? Ошол пикирлерин угуп алсак. Биз алгач ушул суроолорго жооп алуу алдында билим берүү жана илим министри Бешеналиев Алмаз Бешеналиевичке байланышка чыгып, ал киши менен чогуу уксак жакшы болот болуш керек. Мейлиңиз ошондой кылалы, ооба, ошондой жакшыраак болот. Ооба. Алло, саламатсызбы, Алмаз Бешеналиевич?
Да, саламатсыздарбы. Кутман таңыңыз менен. Рахмат, приветствую. Ошол биздин жаштар, жаш студенттерибиз мына жаңы өкмөттүн дагы бир мүчөсү келди. Өзү дагы жаш, анан биздин көйгөйүбүздү түшүнөт деген нукта атайын каттарын жөнөтүшүп, анан биздин радиого дагы өзлөрүнүн пикирлерин жөнөтүшкөн эле. Ушул студенттердин көйгөйүн сиз менен биргеликте түз эфирде угуп алсак кандай дейсиз? Рахмат, сизге чоң. Бул абдан актуалдуу тема болуп турат. Бул боюнча маселе өткөн жылдын сентябрь айларында да кайра көтөрүлгөн. Анткени окуу жылы башталып жатканда, онлайн форматта окуп жаткандан кийин бизге кандайдыр бир жеңилдиктер каралабы, биз баягы жай шартта барып окуган жокпуз да, университеттердин чыгымы болгон жок, бизде окутуп жатканда, андыктан бизге чоң баягы жеңилдиктер берилсин деген мааниде. Ооба, келиңиз анда чогуу угуп албайлыкпы студенттердин пикирин, андан соң улантсак. Ар бир ата эненин контракт төлөөгө мүмкүнчүлүгү болбой жатат. Эмнеге десеңиздер, ар бир үй бүлөдө 3-төн 2-ден студенттер бар. Окуп жаткан ар бир баласына контракт төлөш керек. Биз ошондуктан алардын шарттары болбой жатат. Азыр абал өтө курч болуп, абалга байланыштуу иштери дагы болбой жатат. Ошондуктан акчалардын суммалары да жетпей жатат. Биз ошондуктан 50% арзандатуу сурайбыз. 50% арзандатуу бере албасаңыздар дагы жок дегенде 20% арзандатуу күтөбүз. Өлкө боюнча бардык вуздардын контракт багытында окуган студенттердин контрагынын 50%-тен азайтуу, бул жалпы контракт багытында окуган студенттердин демилгеси деп эсептейбиз. Көпчүлүк студенттер кошумча жумуш менен иштеп контракттарын жабышат да. Пандемияга байланыштуу, ар бир карантиндик режимдерге байланыштуу контрактын төлөө алда канча кыйын болуп калды. Бул бир эле себеби да. Ал эми экинчиси болсо, билим берүү системасы үзгүлтүккө учурады. Билим алуу онлайн болгондугу менен онлайн баары бир толук кандуу билим алууга шарт түзүп бере алган жок. 50%-ин кемитүү сунушу келип чыккан да. Өзүм ушул Кыргыз улуттук университетинин 4-курсунун студентимин. Мен ушул жаштар менен, студенттер менен көптөн бери 2 жылдан бери иштешип келатам. Студенттик сенатта, жаштар комитетинде ушу карантинден баштап мага аябай көп кайрылуулар болду да. Ушу контракт маселесин бир не кылып четсек болот. Биз азыр иштебей элебиз, биздин ата-энелерибиз дагы иштебей эле. Ушундай кырдаалга байланыштуу жумуштар да токтоп атат. Анан контракт маселесин бир 50%ке скидка кылып берсе жакшы болот эле деген сураныштар болгон да. Университетте коммунальный услуга мисалы мурункудай колдонулган жок да. Анткени студенттер азыр үйүндө свет деле мурункудай колдонулган жок болуш керек. Суулар мисалы анчалык деле көп акча кетпестир. Анан ушуну бир министерство тарап контракт маселесин карап берсе жакшы болот эле. Ар кандай төлөшөт, эми ар кайсы факультет мисалы 30 000 төлөгөн факультеттер бар, 40 000 төлөгөн факультеттер бар. Хотя бы мисалы 30 000 төлөгөн студент 50% скидка болсо 15 000 төлөп атат. Лично я не хочу, чтобы на 50% делали скидку, потому что преподаватели тоже работают, им очень трудно, они с утра до вечера работают. Раньше они могли просто в течение 45 или 1,5 часа объяснить все и закончить, дать задание, да, а сейчас им все приходится готовиться заранее, делать видеоуроки и объяснять. Если снизим на 50%, я считаю, то, что университеты снизят их оплату очень серьезно, да, поэтому не хотелось бы, чтобы они тоже страдали. Поэтому, учитывая интересы двух сторон, я бы хотел, чтобы 20-25% сделали скидку. Это будет очень большим плюсом для нас. Менин жеке пикиримде, биздин өлкөбүздөгү экономикалык абалды деле туура түшүнүп, контрактты мүмкүнчүлүгү барлык эч кандай азайтуусуз эле толук түрдө төлөп беришсе жакшы болмок. Ал эми мүмкүнчүлүгүм жок, акча каражатынан кыйналып жатам дегендер үчүн атайын университет комиссия түзүп, аларга дагы шарт түзүп беришсе, учурда бирибизди колдоп, туура түшүнүү менен гана мындай экономикалык кризистик абалдан чыгабыз деген ойдомун. Азыркы учурда контракттын эң аз суммасы 30 000 сом түзөт. Эгерде окуу жылынын аягына чейин төлөп бергиле деген талап боло турган болсо, айына 3 000 сомдон 3,5 000 сомдон төлөп берүү ар бир эле студенттин колунан келет го деп ойлойм. Мына Алмаз мырза, студенттердин болгон сунуш пикирлерин уктуңуз, эми буга карата кандай жооп берет элеңиз? Рахмат. Биринчиден бул кырдаалды мен эске сала кетейин. Бир гана Кыргызстанда бул пандемия жүрүп жаткан жок. Дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө ушул кырдаалга кириптер болду. Андыктан бул ситуациядан чыгуу үчүн ар бир мамлекет өзүнүн окуу формаларын белгиледи. Кээ бир мамлекеттер онлайн окутууга да өтө алган жок. Башта белгилеп коюш керек, Кыргызстан онлайн форматка сапат жагынан баягы
жай турмуштук форматка жетпесе дагы онлайн форматта окутууга өтүүсү бул менин оюмча бир жакшы жетишкендик болду. Үзгүлтүккө учурап деген сөз абдан туура эмес колдонулду жана жогоруда үзгүлтүккө эч кандай учуроо болгон жок. Анткени онлайн окутуу бул ишке кирип форматтын өзгөрүшү бул үзгүлтүк деп аталбайт. Бул жерде жакшылап талдаш керек. Анан студенттер коюп жаткан жүйө туура, сөзсүз экономикалык баягы түшүү жалпы республика боюнча 10%га чейин экономикалык жоготуулар деп өкмөттүн эсептөөсү чыгып жатат, билесиздер. Ал эми жеңилдиктерди берүү боюнча мисалы чакан бизнестин, орто бизнестин кредиттерин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ал тургай аларга да жеңилдиктер каралган жок мамлекеттин бюджетиндеги тартыштыктарга байланыштуу. Мен жалпы айтып кетейин, биздин Кыргызстанда 68 жогорку окуу жай бар. Мунун 35-и менчик, 33-ү бул мамлекеттик жогорку окуу жай болуп эсептелет. Менчик окуу жайларга барган студенттердин контрактын азайткыла деп биз менчик окуу жайларга мындай басым жасай албайбыз. Анткени алар баштан эле барып жатканда өздөрү менчик окуу жайга өтүп жаткандыктарын жакшы билип барып, ошого жараша келишим түзүшкөн. Андыктан аны жогорку окуу жайлар менен студенттер өздөрүнүн ортосунда чечиш керек. Ал эми мамлекеттик жогорку окуу жайлар боюнча жогоруда белгилегендей сентябрь айында биз мунун кайра эсептерин жүргүзүп, президенттик аппаратка, өкмөткө жана жалпы коомчулукка бул боюнча маалымдама берилген экен. Мен билесиздер, октябрь айынын 14-үнөн баштап иштеп баштадым. Анан ага чейин берилген маалыматтарда эсептеп көргөндө мындай: бизде жогорку окуу жайларда чогулган контракттан акчадан 80%га жакыны бул мугалимдердин жана ал жерде иштеген техникалык кызматкерлердин айлык акысына кетет. Эми булар 50% азайткыла дегенде анда биз мугалимдердин дагы айлыгын 50% азайтышыбыз керек. Бүгүнкү күнү жогорку окуу жайларда 17 000 мугалим, 7 000ге жакын техникалык персонал камсыз кылат. Анда биз бул 25 000 адамды дагы укугунан ажыраткан болуп эсептелебиз. Мамлекет бүгүнкү күнү жогорку окуу жайлардан 12%га тете болгону коммуналдык төлөмдөрү жана ушуга окшогон чыгымдарын гана жабат. Ал эми жогорку окуу жайлар бардык калган өзүнүн чыгашасын, мугалимдердин эң негизги бөлүгү болгон айлыктарын өздөрүнө түшкөн жанагы контракттык негиздеги акчадан төлөп келишет. Анда мындай дагы суроо келип жаралып атат да. Жогорку окуу жайлардан эки жогорку окуу жайдын коллективинен кат келип түштү. Эгерде биздин айлыгыбызды 50% кыскартсаңар, анда биз дагы флешмоб өткөрүп, биз дагы ушундай коомчулукка кайрылуу жасайлы депчи. Анан карап көрсөңүздөр, эми докторский, кандидатский даамдары болгон билейген агай эжелерибиз эртеңки күнү өкмөттүн астында ушинтип көтөрүлүш кылып флешмоб кылып отурса, бул коомдо абдан туура эмес баягы сүрөттү алып чыгат. Анан баягы өкмөттө дагы азыркы күнү бюджеттин шартын көрүп жатасыздар. Кошумча акчалар эч бир тармакка баягы каралган жери жок. Анан төлөмдөрдүн чыгашаларды да карап көрө турган болсоңуздар, жогоруда белгиледим. Эң негизги айлыктан сырткары нерселерди карап көрсөңүздөр деле университеттер өсүү үчүн, өркүндөшүү үчүн бюджеттерин бекитишет. Бекитилген бюджетте тендердин акчалары да бекит. Ал жерде курулуштардын жүрүшү, ал жерде кошумча ремонттордун жүрүшү, ошол эле учурда техникалык базаны чыңдоо үчүн компьютер жана башка жабдыктарды сатып алуу сыяктуу нерселер токтобойт. Алар 1 жыл мурун бекитилип тендерге ачылыш керек. Демек жогорку окуу жайлар биз 1 февралдан ачалы деген ниетте алгоритмди иштеп чыгып буйрук даярдалды. Биз бул буйрукка кол койгон учурда 1 февралдан баштап Кудай буйрса жогорку окуу жайлар окууга өтөт. Эсептеп көрсөңүз март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь кошкондо биз 7-8 айдын тегерегинде ушу онлайн окутууда жүрүп жатырбыз. 1 жылга жетпеген мөөнөттөгү мындай кырдаалдан улам онлайн окутууга өттүк деп биз акчаны кыскартуу үчүн муну субвенция кыла турган бизде бюджет жок. Мамлекеттен кандай жардам берилген? Мамлекет жыл сайын 5975 бюджеттик орун бөлүп берет. Булар жашоо шарты начар балдар үчүн, жакшы окуган балдар үчүн жана приоритеттүү тармактар, мамлекетке керектүү тармактардын кадрларын даярдоо үчүн. Бул акчаны өзүн алып көрсөңүздөр 1 жылда 535 миллион доллар сомго барабар кечиресиздер. Бул акча мамлекеттен берип жаткан итак биз жеңилдик, бир жакшы биз үчүн кошумча акча. Анан бүгүн жогорку окуу жайлар өздөрүнүн акчасын өзү таап, 30 000 сомдун тегерегинде орто эсеп менен контракттын акчасы төлөнөт, билесиздер. Бул менчик форматта карап көрсөңүздөр, бүгүн бала бакчалардын баасы Бишкекте 7 000 сомдон 15 000 сомго чейин менчик бала бакчалар айына бул. Анан жогорку окуу жайларда ошондой жогорку квалификациядагы мугалимдер берилген шарттарда билесиздер, алардын базасын кармап туруш, аларды бүгүнкү күнү
баягы минимал түрдө жылытыш деле чоң чыгышат. Алмаз мырза, рахмат. Азыр дагы бир суроо ушундан пайда болуп атат. Мына 7-8 ай деп эдиңизби онлайнга өткөнү. Ушул билим сапаты жагынан, деңгээли жагынан төмөндөп кетти деген дагы пикирлер бар да, ушул жакка кошуласызбы? Мен оюн жыйынтыктап коеюн. Биздин эсептер боюнча биз контракттык эсептен 1 жылга 690 сом гана минус баягы жеңилдик берүүгө мүмкүнчүлүк бар экендигин тууралуу жооп берилген. Saat 11:00'da бүгүн Билим берүү министрлигинде атайын пресс-конференция өтөт. Бул онлайн форматтан оффлайн форматка өтүү үчүн бардык СМИ жана каалаган жаштар, активисттер, студенттер келип катышып ошол конференцияны укса болот. Ошол жерде министрлик өзүнүн расмий позициясын берет. Экинчи, онлайн менен оффлайн ортосундагы сапат бул айтпаса да баарыбыз үчүн түшүнүктүү, эч кандай түз байланыш болбогондуктан сапаттуу уюштуруу дагы оңой болбойт. Бирок онлайн окутуунун баасы оффлайн окутууга караганда дүйнөнүн баардык жеринде кымбатка турат. Өнүккөн мамлекеттердин шарттарында онлайн сабак өткөн мугалимдер оффлайн сабак өткөн мугалимдерге караганда 1 катары көп пайызга акчаны жогору алышат. Анткени онлайн сабак өтүү оффлайн сабак өтүүдөн да кымбат бардык жерде. Буга 2 эсе көп даярданыш керек мисалы. Мунун баарын эске алганда анда биз тескерисинче анда баа тескери кетип атат деп андай саясат жүргүзгөн жокпуз да. Бүгүн мугалимдерибиз өздөрү баягы камкордук кылып, кошумча акча талап кылбай, мына баары колунан келишинче үйрөнүп сабакты берүүгө аракет кылды. Анткени ошондуктан мен бул ситуацияны түшүнүү менен кабылданууну суранам. Сапат тууралуу мунун ички жана тышкы факторлору бар. Ички факторлор бул билим берүүнүн сапаты, аны уюштуруу, жеткирүү, пландоо маселеси жана кайтарым байланыштары бул билим берүүгө тийиштүү. Ал эми сырткы факторлору региондордо интернеттин сапатынын начарлыгы, ошол студенттердин гаджет менен камсыз болгондогу кемчиликтер сыяктуу маселелер келип чыгып атат. Андыктан бизге караган тарабы менен бардык жогорку окуу жайларда онлайн форматка өтүп жана сабактан бекитип окутуу боюнча расписание толугу менен жүрүп жатат. Бирок студенттердин катышуусу сөзсүз түрдө жайык турмуштагыдай эмес. Бирок биз баягы катышпай калдың, мындай болду, тигиндей болду деп кыйноолорду жүргүзбөй, жогорку окуу жайларда бүгүн түшүнүү менен кабыл алып, контракттарында сураганда же тапшырмаларды аткаруу жагынан дагы кандайдыр бир мындай түшүнүү менен жүрүп жатат да азыр эми ситуацияга байланыштуу. Анан бирок бул онлайн окутуунун сапатсыздын түшкөнү менен кээ бир тармактарда өнүгүүлөр да болду. Мисалы биз дүйнөлүк рейтингтерде жогорку окуу жайларда бир аз өсүш болду. Анткени окутууда онлайн форматка жүктөө, Moodle системасын өнүктүрүү сыяктуу көп өзгөчөлүктөр менен жогорку окуу жайлардын сапаты да көтөрүлгөндүгүн белгилегим келет да. Баягы дүйнөлүк рейтингтерде бул маанилүү бир критерий да онлайн берүү дагы. Анан бул жерде эле туруп дүйнөнүн башка жерлеринен да онлайн билим алуу шарттарын өздөштүрө баштаган жаштарды байкадык да. Ушул жерден түрдүү түрдүү курстарды башка университеттерден окууну да ачык мамлекетте. Бирок сөзсүз сапат жагынан жай турмушка өтүүгө жетпейт. Анткени кайтарым байланыш билесиздер жандуу түрдө өтпөгөндүктөн. Буюрса 1 февралдан баштап жаңы окууга ачуу боюнча жаңы алгоритм иштелип чыкты. Буйрукка кол ушул жумада буюрса кол коюлат. Андан кийин биз маалымат беребиз. Алмаз мырза, соңку суроом болсун, кыскача жооп берип койсоңуз. Ошо Кыргызстан боюнча региондордо ушул онлайн боюнча сүйлөшүп калган соң ошо мектептер боюнча дагы билип алалык дедик элек да. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча региондор иштеп жатат да, мектептер. Анан Бишкек шаарында ушул иштейби, качан иштейт деген дагы суроолор бар эле. Бишкек шаарында көчөгүнө өкмөт басына ковид боюнча штаб өттү. Ал жерде билесиздер биз билим берүү министрлиги жергиликтүү ар бир бийлик өзүнүн деңгээлинде райондордо жана шаарларда ачып ачпоо тууралуу чечим чыгарсын деген алгоритм бергенбиз. Анткени ар бир жерде ковиддин ситуациясы башкача болгон. Бишкек калктын шаарда калк көп жайгашкандыктан ачпай туруу позициясында болчу. Бирок 18 январдан баштап 3-чейрекке карата Бишкек 1-5, 9-11 класстардын окуусун ачып жатат. Эгер ситуация жакшы болсо 1-2 жумадан кийин бардык класстарды окутуп 1 февралга чейин толук кандуу окууга өтөт Бишкек. Ал эми бала бакчаларды ачуу маселеси Бишкек шаарында 1 февралдан каралып жатат. Бүгүн республика боюнча 2152 мектептен 2100 мектептин окуусуна уруксат берилди. Жана окуп жатышат алар ар кандай алгоритм менен.
Сизге терең ыраазычылык билдирели. Кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели. Буга чейин ушул өлкөнүн 30га жакын жогорку окуу жайларынын контракт негизинде билим алган студенттер жамааты ошо окууга төлөнүүчү каражат көйгөйүнө ошо өкмөт көңүл бурууну сунуштаган эле. Мына пандемия учурунда көптөгөн студенттер ушул ар кандай себептерден улам каражатты төлөй албай келишкендиги боюнча дагы суроо талап жөнөтүшкөн эле. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев жетиштүү деңгээлде жооп берди деген ишенимдебиз. Анан бүгүн саат 11-де дагы массалык маалымат каражаттарында атайын жыйын берет экен. Анда дагы биз кененирээк суроолорубузду берип, жоопторду алып, анан Кыргызстан маалыматталдоо программасында сөзсүз түрдө биз атайын репортаж жасап беребиз деген ишенимдебиз. Ооба, эгер биздин баарлашуубузду жыйынтыктап койсок, негизи жогорку окуу жайларынын студенттерине арзандатуу маселеси азырынча каралган эмес экен. Каралган эмес. Эгер менчик жогорку окуу жайлары болсо, анда студент менен ошол университеттин өзүнүн жетекчилиги арасындагы сүйлөшүү жүргүзүүлөрү болушу ыктымал экен. Азыр 7:30 болду. Бизде таңкы биздин кесиптешибиз Канат Султакеев келип калды. Саламатсызбы? Эртең менен көп тема болуп атат, ошол үчүн атыңызды. Да, это все понятно. Кечип коебуз. Жаңылыктарга кезек берели. Ну что ж, всем доброе утро всем нашим радиослушателям, доброе утро, мои коллеги, так сказать, доброе утро, молодежь. Вы слушаете Беринчи радио, и в эфире новости часа. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь направил свои поздравления Садыру Джапарову по случаю избрания президентом Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба кандидата на должность президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова. Готов с вами прилагать совместные усилия к укреплению взаимовыгодного сотрудничества в рамках совместного строительства одного пояса, одного пути во благо наших стран и народов, говорится в поздравительном сообщении. Си Цзиньпинь пожелал Садыру Джапарову крепкого здоровья, благополучия и больших достижений на высоком государственном посту, стране процветания, а кыргызскому народу счастья. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Садыра Джапарова с победой на выборах президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба кандидата на должность президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова. Результат волеизъявления народа Кыргызстана свидетельствует о широкой поддержке обществом избранного вами курса, направленного на укрепление в стране стабильности и согласия на дальнейшее ее устойчивое развитие и укрепление, говорится в поздравительном послании. Государственной налоговой службе передана функция по подтверждению налогового статуса резидентства Кыргызской Республики физическим лицам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Соответствующие изменения внесены в положение о порядке исполнения соглашения об избежании, устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал, заключенных Кыргызстаном с иностранными государствами. При этом условия и сроки предоставления сертификата резидентства налогоплательщикам, в том числе физическим лицам, остались без изменения. Наличие сертификата резидентства Кыргызской Республики предоставляет налогоплательщикам право облагать налогом только в одной стране, исключая двойное налогообложение одного и того же дохода, напомнили в ГНС. Ранее налоговая служба выдавала сертификаты резидентства только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а физические лица получали их в Министерстве экономики. Учителям школ сократили бумажную работу, об этом сообщили в Министерстве образования и науки. По ее информации, с начала 2021 года преподаватели не будут вести некоторые документы. Теперь не обязательно вести документацию по переводным экзаменам, портфолио учителей, папку саморазвития, фотоотчеты о проделанной работе, информация о детях, проживающих по микроучастку, информацию, материалы и бланки для военных комиссариатов, паспорт учебного кабинета, документы, касающиеся юбилеев и мероприятий, не связанных с деятельностью работников образовательных организаций, сказали в ведомстве. Минздрав будет анализировать состояние здоровья учащихся 1, 5, 9 и 11 классов после того, как они начнут обучение в режиме офлайн. Об этом сказала замминистра Нурболот Усимбаев накануне на брифинге. Идет обсуждение по школьникам. В областях и городах есть комиссии, которые принимают решения об обучении школьников в режиме офлайн. Работа
поделена на несколько этапов. В Бишкеке тоже были утверждены несколько этапов, напомнил он. Если в Бишкеке ситуация будет стабильная, другие классы начнут обучаться в офлайн режиме, сообщил он. Это все новости на этот час. Далее о погоде. Сегодня, 13 января, утром и днем на большей части территории Чуйской, Сыкульской, Нарынской областей, в отдельных районах Таласской, Оржской, Джалабатской и Баткенской областей снег. Температура воздуха: Чуйская область -3 +2, в Таласе +1,6, в Баткене +4,9, Оржская, Джалабатская области +2,7 и Сыкульская область -2 +3, Нарынская область -8,13. В Бишкеке временами снег, ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью. Температура воздуха днем сегодня в столице 0 +2. Такова информация на этот час. Ну а я хочу поздравить всех наших радиослушателей и вас, коллеги, с сегодняшним новым старым годом. Потому что этот год, эта дата, конечно же, связана с тем, что просто перевели с старого календаря на новый. Так что этот праздник считается, конечно же, неофициально, но тем не менее мое поколение, чуть старшее поколение, все-таки это празднует. Старый Новый год. И вот, наверное, помните, что все мы ожидали снег. 31 декабря он не пошел, на Рождество тоже снег не пошел. Но вот хотя бы, да, сегодня на Старый Новый год снег пошел. Вот и это очень даже хорошо. Ушул канат ушул жаңылыкты сиз айтарыңызды билгем, анткени сиз бизге жагымдуу, жакшы жаңы жылдык маанайдар дайым тартуулап келесиз. Жаңылыктарыңыз үчүн ыраазычылык билдирели. Почему я люблю работать со всем коллективом, творческим коллективом Биринчи радио. Вам большое спасибо, да. Сиз менен 8:30 жолугабыз. Обязательно. Всего хорошего. Спасибо. Кадырман угармандар, сиздер таңкы бурулуш программасын угуп жатасыздар. Биз берүүбүздү улантабыз. Facebook социалдык баракчасына кошулуңуз. Мындан сырткары 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефондор аркылуу дагы байланышка чыгып, биз талкуулап жаткан темаларга пикир калтырсаңыз болот. Ошондой эле Facebook социалдык баракчасынын алдына дагы калтырып койсоңуз болот. Мирлан, билесизби, студенттер сыяктуу эле ушул өз талаптары менен Бишкек шаарындагы жүргүнчү ташуучу маршруттук унаалардагы айдоочулары ушул жол кирени кымбаттатуу талабы менен дагы кечээ шаардык кеңешке кайрылган экен. Бирок шаардык кеңештин төрагасы Жаныбек Абиров ушул өлкөдөгү пандемияны эсепке алуу менен, ошондой эле шаардагы калктын социалдык экономикалык абалын эсепке алуу менен канааттандырган жок. Анткени ушул эле айрым ушул социалдык булактарында дагы айтылып атпайбы? Маршруттук унааларга түшсөңүз ичиндеги талаптар дагы мындай сапаттуу жооп бербей, шарттары жооп бербейт деп айтылып келет эмеспи? Ооба, ушул маршруттук такси дейбиз, алар негизинен баягы биздин чоң шаарларда көп жүрүшөт. Негизи эле алсак биздин Бишкекте болсун, ошол эле чоң шаарларда негизи эле автоунаалардын саны аябай кескин түрдө көп. Мисалы айтсак, ушу Бишкек өзү негизи эле расмий маалыматтар боюнча 40-50 миң эле машинеге, автоунаага ылайыкталган. Бирок ошол эле расмий билдирүүлөр боюнча азыр катталгандардын саны 400-450 миң. Башкача айтканда бир 10 эсе ылайыкталгандан 10 эсе көбүрөөк катталгандар. Анан эми ошонун дагы ошол катталган унаалардын дагы экологияга терс таасирин тийгизип атат деген дагы пикирлер, ошол азыркы актуалдуу, резонанстуу болуп жаткан смог маселеси дагы, ушу Бишкекти каптаган смог маселеси дагы ошого дагы терс таасирин тийгизип жаткандардын бирден бир себеби деп ушу автоунаалардын, анын ичинде ушул күйүүчү майлардын, бизге Кыргызстанга келген күйүүчү майлардын сапатын, ошо сапатынын деңгээли төмөн экенин дагы, баягы эл аралык стандартка жатпайт экенин дагы көп эксперттер айтып келет. Негизинен эми бул биз кечээ жаңылыктардан көрүп калдым. Негизи Бишкек эле эмес, Европада дагы ушундай учурлар болуп атыптыр. Так эле ушу Бишкектей смог көйгөйү менен Сербияда дагы жабыркап атышыптыр элдер. Өкмөткө петиция кылышып, петиция топтоп кайрылуу жасашып, ушул смогту токтоткула
деп Белградта, ушул Сербиянын башкы каласында, ушул Белградта ушундай петиция өтүп, элдер көчөгө чыгышыптыр, бизге таза аба керек депчи. Биздикиндей эле ушу кыш мезгилинде баягы көмүр жагуу, автоунаанын көптүгү, ушул көйгөйлөрдөн, ушул көрсөткүчтөрдөн улам көйгөйлөр аябай чоң экен ал жакта дагы. Эми ушул негизи бул маселеге мындай комплекстүү караш керек да, көптөгөн себептер бар. Мисалы ошол эле күйүүчү майдын сапаты деп атабыз, анан роза ветров деп дагы айтып коюшат, баягы серепчилер биздин Бишкектин архитектурасы, башкы архитектурасы бузулуп, баягы чоң кабаттуу элиталык үйлөр деп коебуз, ошолор дагы курулуп кеткен. Анан ошонун айынан дагы баягы желдетүү, Бишкек калаасы негизи желдеп турганы дагы зор эме кыйынчылыкка кабылып калды деген дагы пикирлер бар. Андан тышкары ошол эле көмүр менен жагуу, көмүрдүн сапаты тууралуу. Эми бул комплекстүү караш керек да. Биз ошону мүмкүн келерки чыгарылыштарда дагы уктурууларыбызда ар бирден мындай тезисине карап чыгабыз. Бирок бүгүн биз талкуулай турган нерсе ушу күйүүчү майдын сапаты жөнүндө дагы талкуулайлы деп жатабыз. Ушул тууралуу бизде түз байланышта коногубуз бар. Бул Мунай сатуучулар ассоциациясынын президенти Канатбек Эшатов. Канатбек Советбекович, байланыштасызбы, саламатсызбы? Саламатсызбы, Канатбек мырза. Сизге дароо эле суроо узатайын деп жатам, ушу Канат мырза. Мына биздин унаа сүйүүчүлөрдүн арасында көп жылдардан бери ушу күйүүчү майдын сапаты тууралуу ар кандай пикирлер айтылып келет да. Кыргызстанга алынып келинген күйүүчү майдын начары, анан ошондон улам экологияга болгон зыяндуулугу дагы чоң деп айтылып келет да. Сиздин пикириңиз кандай ушул тууралуу? Эми туура, бул пикир дагы туура. Анткени билесиздер да, биз мисалы үчүн Кыргызстанга жыл сайын Россия Федерациясынан 1 миллион 100 миң тонна мына күйүүчү майларды алып келет да, мунай заттарын. Эгерде быйылкы жылды карасак, быйылкы жылдын эсебинен январдан тартып ноябрга чейин Кыргызстанга ошол тартылып келген күйүүчү майлардын көлөмүнөн 400 миңге жакын начар сапаттагы мындай экологияга зыян келтирүүчү күйүүчү заттар келген да. Мындай расмий түрдө эле тартиптап берсек болот. Мисалы үчүн ал баягы интернетте Россиянын баягы федеральный таможенный службанын сайтында турат да, бул канча кандай майлар келгеничи, күйүүчү майлардын. Ошол нерсе болбош үчүн, ошого бөгөт коюш үчүн биз Кыргызстан мисалы үчүн ЯЭП алкагына киргенде 15-жылы кол коюлган да. Бүгүнкү күндө бизде ошол ЯЭПтин тех регламенттери күчүнө кирген. Ошого жараша биз Кыргызстанга мындай сатуучулар баягы К4, К5 үлгүсүндө мынча айтканда Евро 4, Евро 5 баягы классындагы жогорку сапаттуу күйүүчү майларды алып келишибиз керек да. Анткени өзүңөр билесиздер, бүгүнкү күндө мына ыштын баягы түздөн түз бир баягы көйгөйлүү себептердин бири болуп ушу күйүүчү майлардын сапаты болуп атат да. Анткени былтыр мисалы үчүн экология тарабынан коомдук бир ишмерлер мындай тартыктап чыкса, анализ кылып, жыл сайын Бишкектин атмосферасына мына жүргөн унаалардан эле 250 миң тонна ар кандай баягы зыян заттар Бишкектин атмосферасына арзылат экен да. Ошонун дээрлик 70%-на чейин автоунаадан чыгат деп атат да. Неме? Ошол бардыгын атмосферага чыккан баягы зыян заттардын 70%-ын түзөт деп атат да. Мисалы үчүн бир канча баягы себеп бар да. Мисалы үчүн тесте жагылып аткан көмүрдүн сапаты начар депчи. Анын нымдуулугу башка баягы күл чыккан немесе башка болуп атат да, баягы туура эмес келет деп. Ошол себептен ТЭЦтин дагы өтө көп баягы зыян нерселер чыгат дейт атмосферага. Канатбек мырза, айтсаңыз, ушул сиз ИАЭПти айтып кеттиңиз, ушу мүчө болгондон бери 2018-жылы Евро 5 сиз айткан Евро 5 түрүндөгү сапаты жогорураак күйүүчү майдын
майды биздин рынокко киргизүү демилгелери болгон, бирок уюмдун комиссиясы тарабынан 3 жылга жылдырылган да, ушул 2019 12 августта бизге мөөнөтүнө кириш керек эле да, толугу менен цифрланып. Бирок андан кийин дагы 1 жылга биздин лабораториялар 2 жылга биздин мунай нефти кайра иштетүүчү заводдор үчүн 2 жылга даргуу шартталган. Бирок бул жака ташып келгенге импортко тыюу салынган, бүгүнкү күндө ал күчүнө кирген. Бирок ошол заводдорго өткөл убакыт берилген үчүн биздин кээ баягы мындай орусча айтканда недобросовестный май сатуучулар, ишкерлер, ошолор болсо ошол сылтоо менен Кыргызстанга дагы эле бүгүнкү күндө сапаты начар күйүүчү мындай заттарды алып келип атышат да. Ошол ИАЭПтин алкагында негизи талап бар да, ушул талап бар. Биз мисалы үчүн 15-жылы баягы ошол ИАЭПтин алкагына киргенде, кол коюп Кыргызстан сыгылдыкка киргенде, бул ошол баардык ошол немелерди кепилдиктерди алганбыз да, биз дагы өтөбүз, биз дагы ушундай болуп. Анан ошонун мөөнөтү качан бүтөт, Канатбек мырза? Ошол мөөнөт бүткөн 12 август 19-жылы бүткөн. Бүгүнкү күндө ал толугу менен күчүнө кирген. Башкача айтканда, биз азыркы учурда де юре биз евро 5 менен колдонушубуз керек экен да, туура? Евро 4, евро 5. Мисалы үчүн 15-жылдан бери Кыргызстанга ошол büyük maylar girip atat. Ошол жакшы сапаттуу баягы таза жакшы иштеген нау компаниялар алып келип туруп жерден сатып атат. Бирок ошол эле кезде баягы начар ниети начар компаниялар деп койсом, алар алып келип туруп өтө эле баягы экспорт класска илинбеген, өтө эле төмөнкү сапаттагы күйүүчү майларды алып келип туруп, бүгүнкү күндө ошондо евро 4, евро 5 ошол сыяктуу эле кылып сатып атышат да. Аларды көзөмөлдөгөн бир орган барбы же лабораториялар аркылуу мындай өткөрүлөбү алар сапатын текшериш үчүнчү? Эми бүгүнкү күндө көзөмөл орган баягы экотехника болуп атат. Алар баягы чара көргөн, аларга бир айыптарды салып атат да. Анан башка мындай катуу чара көрүлгөн. Полиция дагы айым баягы кээ жерде аткезчилик менен алып келет да, ошолордо баягы фин полиция тарабынан дагы эгерде алар үмүт калса чара көрүшөт да. Анан ушул евро 5тин түрүнө өтсөк, анда баягы технологиялык жактан өндүрүшү татаалыраак деп айтылып келет эмеспи? Анан мындан улам анын баасы кандай болот? Жогору болот деп да айтылат. Жогору болот деген бааны элди дүрбөлөңгө салып, жалган бир пикир түзүп, ошону элге сунуштап атышат да. Баягы аткезчилик менен алек болгон баягы биздин компанияларда. Мен айтып атам го, 5 жылдан бери Кыргызстан алкагында евро 4, евро 5 алып келип сатып атат. Эч кандай жогорулаган жок. Мөөнөткө кирген себеби менен биздеги күйүүчү майлардын баасы эч качан жогорулабайт, кымбаттабайт. Башка бир себептен көтөрүлүшү мүмкүн, бирок мына бүгүнкү айткан өткөндө экономика министринин жардамчысы, кеңешчиси ошентип дүрбөлөң салды да. Эгерде техниканын күчүнө кире турган болсо 7 сомдон 15 сомго чейин кымбаттайт деп. Ал эми теле мындай туура эмес пикир. Анткени биз айттык, ошону аныктап бере аласыңар, бир мындай расчетуңар барбы, мындай көрсөткүлөчү, жөн эле бир жалган пикир түзүп туруп, ошо коомго сунуштап атасыңар деп, ошону айтып бергилечи. Ал жерде иштеген башка адистер айтып атат, жок, ал туура эмес айтып алды, мындай депчи. Бирок азыр коомдо ар кандай баардык талкуулоолор болуп жатат да, ошону айтып атабыз. 5 жылдан бери сатылып атат. Кымбаттаса ошондой эле кымбаттабак да. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда евро 4, евро 5 классындагы жогорку сапаттуу күйүүчү майларды алып келип, алимкидей эле сатылып атат. Өзүңөр барып туруп, ар бир азыртан карап көрсөңөр болот. Баягы коюучу май пистолеттин жанында кайсы үлгүдөгү, анан кайсы класстагы, анан К4, К5 деп коет, ал же болбосо евро 4, евро 5 деген жазуулар көрүнүп турат да. Ошол жерден эле байкасаңыздар болот. Ошо сиз аткезчилик дебедиңизби? Анан сиз дагы автоунаа колдонуучусуз мүмкүн. Мен мына автоунаа колдонуучумун. Анан жанагы эле мисалы май куюучу жайларга келгенде
кээ бир баягы биздин жарандарда ушундай түшүнүк калып калганда мүмкүн туурабы туура эмеспи тастыктай аласызбы? Ушу мисалы айы 95-ти куям деп же айы 92-ни куям деп деле ошол жерде баары бир деле экөөнүн айырмасы жок деген дагы пикирлер бар да. Айырмасы бар. Мисалы үчүн мен айтып атам го. Жок, ошонун чындыгына мындай күмөн санап атышат да кээ бир жарандарчы, ошондой да пикирлер бар. Эгерде күмөн болсо, анычы өздөрү эле мындай бир идишке куюп алып туруп, мисалы үчүн Минэкономдун лабораториясы бар. Анан кийин кантан независимый лаборатория бар да. Ал жерге алып барып туруп эле бул кайсы май куюучу станциядан куюлганы, кайсы компания куюлганы, эчтеке айтпай туруп эле мону тастап бергиле деп туруп ошол жерден тапшырса, ал жерден чыгарып берет результатын анализ кылып туруп. Кайсы түр экенин, кайсы түр экенин, кайсы немеде экенин баарын чыгарып берет. Мен мисалы үчүн буюп атканда келип туруп карайм, эгерде ошол жерде баягы колонкада классы жазылып турса, евро 4, евро 5, евро ошол жерден мен барып туруп майды куям. Анткени алардан баягы куйганда баягы чек берет го. Ооба. Ошол эле чекте жазылып турат. Кайсы класстагы экен, кайсы код менен келген баары жазылып турат да. Баягы аны баягы таза иштеген жакшы компаниялар ошентип жазат. Ал эми кээ бир компаниялар келсеңер, ал жерде эчтеке жазылып жок, кайсы класстагы экенчи. Алар баягындай кылып аткезчилик менен алып келип туруп, анан ал жерде классын жашырып, эмне кайсы класстагы экенин. Анан ошону биздин авто бирмектерге ошолордон сатып атышат. Ошо кээ бир эле ошо айдоочулар айтып калат да, баягы 10 литр куям бир май куюучу жайдан баланча километрге чейин жетет, анан башка жерден ошончо эле куюп мындай азыраак жүрүп калам, ушу эме бууга айланып кетет экен, мындай учуп кетет экен депчи, ушул сапатына жараша да, Ооба, ошол сапатка эле жараша. Анан кийин медалист деген дагы маселе бар да. Анткени тийиштүү органдар дагы убакыт менен ошол баягы куюп аткан станциялардын баягы пистолеттерин текшерип туруш керек. Ооба, кээ бир жерде баягы кадимкидей эле 1 литринен бир 500 10 литр койсаң, ал жерде бир жарым литр жетпей калат. Мүмкүн болушу. Кээ бирдики мисалы үчүн 100 грамм жетпей калат, кээ бир 200 грамм ар кандай да ошону баарын текшерип туруп, анын баарын Жана сиз айтпадыңызбы? Тартипке келиш керек да. Жанагы май куючу станциялардан ушу классын көрсө болот, кайсы куючу майды куюп жазылып эле турат дагы. Эгер жок болуп калганын айтып атпайсызбы? Жок болуп калышы мүмкүн деп же, ошо жок болуп калган учурда барып мисалы жаран катары мындай айдоочу катары барып сураса болобу ушу класстын түрү кайсы? Сурасаңыз болот, бирок мен ошондой жазылбаган жерден май куйбайм. Анткени ал уже күмөн саналат. Күмөн болуп калат мен үчүнчү. Эмне жазбайт деп. Анткени алар жазыш керек, ал туруш керек ал жердечи жазылып. Эгерде жазылбай турган болсо, мен күмөн пайда болот дагы, мен ал жерден машинеме бензин куйбайм. Анан ошондон сырткары дагы аткезчилик дедиңиз, эми жанагы классы көрсөтүлбөйт мисалы. Бирок мына азыр көрүп атпайбызбы? Бишкектин чет жаккаларында, башка чоң-чоң шаарлардын чет жаккаларында мындай жолдун чекесине канистрди коюп алып эле сатып атышат да. Ал эми мүмкүн айы 80ди деле сатып атышат да, 92 деп коюп. Мүмкүн. Ага эч ким кепилдик бере албайт. Мисалы үчүн көбү айтып атат, ал баягы Казакстандан мисалы үчүн өткөндө өзүнүн автоунаасына толук бактан 20 литр куюп алып келгенге уруксат бар да, мүмкүнчүлүк бар. Ошентип баягы ташып келүүдөн бул жерден арзаныраак. Анткени мисалы үчүн Кордай менен бизди карасак, айы 92 айырмасы бүгүнкү күндө 6 сомго чейин барып атат да. Анан ошо арзаныраак алып келип сатып атат деген дагы пикирлер бар. Кээ биркилер автоунаасын өзгөртүп атат да. Эгерде баягы чоң жүк ташуучу машиненин багы болсо бир 500-600 литр болсо, алар бүгүнкү 2000 литрге чейин чоңойтуп, ал жерде өздөрү баягы башкача кылып жасап алып туруп, анан ошондон күнүнө бир канча жолу ары бери өтүп туруп, анан келип бул жерден ошентип аткезчилик менен сатып атат деген дагы бар да. Пикирлерчи, бирок аны дагы тийиштүү мамлекеттик органдар бүгүнкү күндө чара көрүш керек да. Анткени ал өтө кооптуу нерсе, анан кийин ал сапатына эч ким кепилдик бербейт. Биринчиден, экинчиден аябай кооптуу. Ал жерден Кудай сактасын, эми баягы чыгып келсе, ал жерде биздин адамдар да жабылып калышы мүмкүн да. Ооба, коопсуздук жагы да бар. Онан мына ушул евро 5 күйүүчү май өлөөчү майлары ушул кайсыл өлкөдөн Кыргызстанга
көпчүлүк учурда алынып келет? Бизге Россия Федерациясынан келет көпчүлүк көлөм. Анткени биз алар менен өкмөт аралык келишимибиз бар. Бизге поштинасыз келет да бизге, ошон үчүн бизде сатылып аткан мына заттар Россия Федерациясынан сатылганга караганда баасы арзан болуп чыгат. Анткени баягы бизде вывозной поштина деп коет да, ошону алып коюп туруп бизге поштинасыз сатылат да. Канат Советбекович, негизги көлөм ошол жактан келет. Бизге ушул социалдык тармак аркылуу да көргөн угармандарыбыз бар, алар тараптан дагы суроолор келген экен. Ушул аткезчилик менен келген күйүүчү жана майлоочу май тарткан бизнестин артында айрым коррупционер чиновниктер турат деген пикир жөнөткөн экен. Буга кандай жооп бере аласыз? Өзүңүздүн пикириңиз? Эң туура, анткени бул жерде аябай чоң акча болот. Ошонун артында мен так азыр айта албайм мына кишилер, бирок аны биздин укук коргоо органдары тактап, анан ошону элге жеткирип бериш керек да, маалымат кылып атарычы, мына монда болуп атат деп. Анткени өзүңөр билесиздер, аябай эле чоң акча болот. Анткени аткезчилик менен мындай алып келип атпайбы көбүчө. Ал жерде баягы бүгүнкү күндө евро 4 евро 5 баягы классындагы мунайзаттарга караганда баягы бир дагы класска илинбеген өтө төмөнкү сапаттагы баягы мунайзаттардын 1 литринин айырмасы 10 сомдон ашык болуп атат да. Алар болсо алып келип туруп эле, алар ошол евро 4 евро 5 классындагы мунайзаттар катары эле баасын бир аз эле 1 сом 1,5 сом ылдый коюп туруп эле сатып атышат да. Ошону көрбөйсүңөр, алар 1 литринен эле 10 сомдон көбүрөөк пайда көрүп атат да. Ошон үчүн мына аткезчилик менен алек болуп жүрүшөт бүгүн, анткени ал жерде аябай чоң акча бар да. Ушунун баарын биз бүгүнкү күндө токтотуш керек да. Мамлекеттин баягы органдары, тийиштүү органдар чара көрүп, аны токтотуш керек да. Баардык мына ишкерлерге бирдей шарт түзүп бериш керек да. Канатбек мырза, айтпадыңызбы, жана ИАЭП боюнча айттык, анан 2019 бери талаптар иштеп жатат. Бирок бизде иштебей аткандан кийин биз ошо ИАЭП уюмуна киргенден кийин башка өлкөлөрдүн арасында мындай ыңгайсыз кырдаалда калып атырбыз да, уже канча 2 жылдан бери талаптарын аткарбай. ИАЭПтин мүчөлөрү, мисалы үчүн Белоруссия кирген, Россия кирген, Армениялар 17-жыл кирген, эң акыркы болуп Казакстан 18-жылдын 1-январында киришкен. Алар өздөрүнүн заводдорун баарын модернизациядан өткөрүп, бүгүнкү күндө жогорку сапаттуу бензиндер чыгарышат дагы. Алар бүгүнкү күндө толугу менен ошол стандарттарга өткөн да. Кыргызстан өтө элек. Анан баягы Россияда мисалы үчүн 20 завод болсо, ошонун бир 17-18 өткөн, бир 2 заводу өтө элек. Бирок алардын өзү баягы өздөрүнүн ички керектүүсүнө баягы коргоо министрлигинин керектүүсүнө болгон мындай нелер бар да. Ошол жака алар баягы төмөнкү сапаттагы мунайзаттарды чыгарышат да колдонушат. Кыргызстан болсо баягы өткөл мезгилди суранган, бизге эң чоң өткөл убакытты берип туруп 48 айга чөп беришкен да. Бирок 48 ай бүткөн менен биз дагы 24 айга сананып атабыз. Ошентип бүгүнкү күндө дагы премьерден милдетин аткаруучу Новиковдун тапшырмасы боюнча бүгүнкү күндө дагы 2 жылга чыганып атабыз да. Бирок бүгүнкү күндө биздин бир дагы завод, бир дагы мындай кадам кыла элек да, ошого модернизация кылып, жогорку сапаттагы мунайзат чыгарганчы. Ошол завод деп калдыңыз, мен билишимче 5 завод бар, биздин өлкөдө. Ошо бизде бир 10 завод бар. 10 завод. 10 завод бар, ошолордун баарын эсеге кошсок, өндүрүш кубаттуулугу жылына 2 миллион тонна күйүүчү майлоочу заттарды чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар, кубаттуулугу. Бирок бүгүнкү күндө бир экөө иштеп атат, бирок жылдык баягы өндүрүш көлөмүн карап көрсөк, 100 000 тонна тегерегинде эле чыгарып атат да. Анан ушу эми азыр талкуулаганыбызды мындай жыйынтыктай турган болсок, ушул кээ бир топтор же кээ бир кишилер ушу кызыктар экен да, бизге ушул жанагы ИАЭП тарабынан коюлган шарттар толугу менен кирбешине, ишке ашырылышына мындай каршы чыккан топтор бар экен деген бир жыйынтык чыгарсак болобу? Ооба, ошол менен аткерлик менен алектөгөн компаниялар ошол кызыктар да. Аларды колдогон баягы чиновниктер да. Рахмат, анда Канатбек мырза, сиздин кызыктуу маек бердиңиз. Ишиңизге ийгилик.
Бирде эсиңиздерге сала кетели, кадырман угармандар, ушул таңкы бурулуш программасында Мунай сатуучу ассоциациясынын президенти Шатов Канатбек Советбекович ушул өлкөдө актуалдуу көйгөйлөрдүн бири болуп, ошо өлкөгө ташылып жаткан нефти продуктунун сапаты боюнча маалымат берди. Ушул жалпы айдоочулар Евро 5 стандарттагы күйүүчү майлоочу майларды колдонгону бул экологияга, жалпы өзүнүн автоунаасынын дагы жүрүшүнө дагы пайдалуу деп айтылды. Ооба, Бегайым, биз ушул теманын башында ушу күйүүчү майдын бирден экологиянын бузулушунун бирден бир себебине ушул күйүүчү майдын сапатын деңгээлинин төмөндөшүнүн айтканбыз. Эми Бишкекте негизи автоунаалар көп дебедикпи? А эгер мына башка шаарларды карап көрсөк, ушул тыгындар боюнча негизи бардык жерде автоунаалар көп да, бирок бизде өзгөчө. Анан шаардын мэриясы тарабынан дагы көп иштер жүргүзүлөт, бирок ал тилекке каршы чечилбей келет. Эми бирок Европанын тажрыйбасын алсак, мисалы Норвегияда ушул тыгындар негизи баш калаасы Осло шаарында ушу парковка маселелерин, машинени коюу жайларын чечкен учурлар дагы болуптур. Негизи эле мындай бууп, ошол чоң баягы борборундагы деп коебуз го, ошо борбордук көчөлөрүн негизи эле жаап эле ошол жактан баягы велосипед жүрө турган же жөө жүрө турган эле бир жолчуларды салып негизи эле тыюу салышыптыр да. Эгер башка шаарларды алсак, мисалы Лондондо деле, Лондон өзү 6 зонага бөлүнөт. Биринчи зонага кирсең, кирер менен эле ал жерде камералар, биздин баягы биздикинде эле камералар сүрөткө тартып алып, анан ошо биринчи зонага кирген сайын акча төлөйсүң. Ушундай бир варианттары бар да. Эми системалар иштейт, ушундай. Эми Кудай буйруса бул маселе чечилет деген ойдобуз. Бизде саат 8 болду таңкы. Биздин кесиптешибиз Урмат Жээнбеков келген экен. Саламатсызбы дагы бир жолу? Урмат, кандай жаңылыктарың бар? Кандай өлкөдө өзгөрүүлөр? Соңку жаңылыктарды 5 мүнөттү соңку жаңылыктарга бөлөлү. Андан кийин кайрадан сөзсүздү сиздерге беребиз. Өлкөнүн толуу аймактарында кар көчкү түшүү коркунучу бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиргенде 13 январдан 16-сына чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Ала Бука Канышкыя автожолунун 68-100 чакырым аралыгында, Красная Горка Акташ жолунун 4 чакырымына чейин кар массасы түшүп, жолдор тайгак болуп, муз тоңушуу күтүлөт. Андыктан айдоочулар машиналар ортосундагы 500 метр аралыкты сактап, тайгактыкка каршы шаймандарын ала жүрүшү зарыл. Бишкекте бир жумада жол эрежесин бузган 252 чет өлкөлүк автомашина кармалды. Милициянын кайгыл кызматынын маалыматына караганда 161 транзиттик номер, 58 Россиянын номуру, 4 Армениянын номуру, 6 Азербайжандык номур жана башка 23 чет өлкөлүк номурлуу автоунааларга карата бузуулар кодексинин негизинде тиешелүү протоколдор түзүлүп, айдоочуларга карата түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле 5 чет өлкөлүк номурлуу машинанын каттоо мөөнөтү өтүп кеткендиги үчүн убактылуу токтотуучу короо жайга токтотулган. Милициянын кайгыл кызматы атайын коопсуз шаар долбоорунун алкагында коюлган видео көзөмөлдөрдөн жашынып же видео көзөмөл жазбайт деген түшүнүк менен катуу ылдамдык менен айдаган айдоочуларга, ошондой эле каттоо нөөмөтү өтүп кеткен чет өлкөлүк транзиттик номурлуу автомашиналарга карата мындан ары да текшерүү жана чара көрүү иштерин улантаарын билдирди. Бишкекте маршруттук унааларда жол кирени жакын аралыкта көтөрүү мүмкүн эмес. Жүргүнчүлөрдү ташуучулар менен болгон жолугушууда вице-мэр Азиз Алымкулов билдиргендей, бул маселе комплекстүү түрдө каралып, коомдук талкууга чыгарылышы керек. Алымкулов сунуштагандай, жүргүнчүлөрдү ташуучулар шаардык транспорт башкармалыгына сунуштарды киргизе турган жана эсептерди жүргүзгөн топ түзүшү керек. Эске салсак, 12 январда маршруттук каттамдын айдоочулары жол кирени жогорулатууну талап кылышты. Өлкөдө абанын булганышына себеп болуп жаткан автомашиналардан чыккан түтүн андагы бензиндин сапатынын начардыгынан улам болуп жатат. Бул тууралуу Биринчи радионун бүгүнкү эфиринде Мунай ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Канат Эшатов билдирди. Анын белгилешинче, ЭЭПтин 2015-жылы кол коюлган келишимине ылайык К4, К5 үлгүсүндөгү, башкача айтканда Евро 4 же Евро 5 классындагы жогорку сапаттуу күйүүчү майды өлкөгө алынып келиши керек. Бирок аткезчилик жол менен сапатсыз күйүүчү майларды өлкөгө ташыгандар көп болуп
жатканын Эшатов кошумчалады. Ошондуктан экологиянын булганышына таасир этип жаткан күйүүчү майларды ташып кирүүгө бөгөт коюлушу керектигин Мунай ташуучулар ассоциациясынын төрагасы белгиледи. Чет элдик жаңылыктардан Улуу Британия бийлиги коронавирустун жаңы түрүнүн жайылышына байланыштуу жакынкы арада эпидемиологиялык көрсөткүчтөрдүн дагы начарлашын күтүлүүдө. Буга байланыштуу өлкөдө карантиндик чараларды күчөтүү маселеси көтөрүлүп жатат. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазды. Ага ылайык бир жума мурун Англияда жана Шотландияда жаңы чектөөлөр киргизилген. Уэльс жана Түндүк Ирландияда да тыюу салуулар күчүндө, мектептер аралыктан окутууга өттү, себепсиз көчөгө чыгууга да тыюу салынган. Биз санитардык чараларды карап чыгып, керек болсо чектөөлөрдү күчөтөбүз. Буга чейин киргизилген чектөөлөр аткарылып жатса, анда эпидемиологиялык абал турукташат деп үмүттөнөбүз, деген Британиянын премьер-министри Борис Джонсон. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму быйыл коронавируска каршы жамааттык иммунитет пайда болбошу мүмкүн экенин эскертти. Вакциналар алсыз топторду бир аз коргой баштаган күндө да биз 2021-жылы иммунитеттин популяциялык деңгээлине жете албайбыз. Жамааттык иммунитеттин бир катар өлкөлөрдө пайда болушу бүткүл дүйнө калкын коргой албайт, деген уюмдун башкы илимий кызматкери Сумия Сваминатан. АКШ менен Европа биримдигинин курамындагы өлкөлөр калкты Pfizer жана BioNTech компанияларынын вакцинасы менен коронавируска каршы эмдөө ишин 2020-жылдын аягында баштаган. Россия өзү чыгарган Sputnik V вакцинасын, Кытайда өз вакцинасын колдоно баштаган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эмдөө тармагынын башчысы 7-январдагы билдирүүсүндө COVAX программасынын алкагында начар өнүгүп жаткан жакыр өлкөлөргө коронавируска каршы вакциналардын алгачкы түрлөрү ушул айдын ичинде эле жеткирилерин билдирген. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктар. Сузак районундагы Ширин айылына таза суу жеткирилет. Бул тууралуу өкмөттүн Жалал Абад областындагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык аталган айылда 200дөн ашуун түтүн, 1200дөн ашуун калк жашап, таза сууга болгон муктаждык чечилбей келген. Жергиликтүү бийликтин бул багытта жүргүзгөн аракетинин натыйжасында Ассалам кайрымдуулук фонду тарабынан узундугу 3800 метр болгон полиэтилен суу түтүктөрү алынып берилди. Билим берүү жана илим министрлиги 2021-жылдын башына тарта жылы жалпы билим берүү мектептеринин мугалимдери тарабынан жүргүзүлгөн бир катар документтерди кыскартты. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык көчүрүү экзамендерине байланыштуу документтер, мугалимдердин портфолиосу, өзүн өзү өнүктүрүү папкасы, аткарылган иштер боюнча фото отчеттор, микроучасток боюнча балдардын маалыматтарын топтоо, аскер комиссариаты үчүн маалыматтарды, материалдарды жана бланктарды толтуруу жана окуу кабинетинин паспорты, пландалбаган иш-чараларга, мааракелерди өткөрүүгө жана билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин ишмердиги менен байланышпаган иш-чараларга байланыштуу документтер кыскарды. Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын студенттеринин контрагын төмөндөтүү менен анда иштеген мугалимдердин айлыгы 50%га чейин кыскарышы мүмкүн. Анткени мамлекеттик жогорку окуу жайлардын кызматкерлеринин 80%га жакынынын айлык акысы студенттер төккөн контракттын негизинде төлөнүп берилет, деди Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев Биринчи радионун бүгүнкү таңкы эфиринде. Министр пандемияга байланыштуу бюджеттин тартыштыгын эске алуу менен бул маселени көтөрүп жаткан студенттер түшүнүү менен карашы зарыл экенин айтты. Бейшеналиев белгилегендей, Кыргызстанда жалпы 68 жогорку окуу жайы бар, анын 35-и жеке менчик болсо, 33-ü мамлекеттик окуу жайлар. Эми алдыда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын берген маалыматына караганда, доллардын сомго карата курсу бүгүн 83 сом 78 тыйын деп бааланды, евро 101 сом 84 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын, тенге 19 тыйынга бааланууда. Синоптиктер билдиргендей, бүгүн 13 январда Чүй облусунда 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот, Ысык көл облусунда 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 4-9 градус нөлдөн жогору, Нарын облусунда 8-13 градус суук болсо, бүгүн Талас облусунда 1-6 градус жылуу. Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт, абанын температурасы 2 градуска чейин жылуу болот. Чоң рахмат, кой туруңуз. Мен сизге бир комплимент айта кетейин деп атам. Биз азыр жаңы эле чыгып жаңылыктар болуп атканда Бегайым экөөбүз сүйлөштүк. Кандай комплимент? Оперативдүү, эми сиз өзүңүздүн баягы профессионалдуулук деңгээлиңизди, жогорку деңгээлиңизди көрсөттүңүз. Ооба, анткени биз жаңы эле маектешип бүткөн соң Урмат дароо эле жаңылыктарды эфирге чыгарды. Ооба, биринчи теманы дагы, экинчи теманы дагы кыскача оперативдүү жаңылыктарды бердиңиз. Чоң рахмат комплименттер үчүн. Сизге чоң рахмат. Жумуш ушул экен да. Ооба, чоң рахмат. Демек, угармандар дагы мындай сиз аркылуу жеткиликтүү маалыматты алып алды деген. Рахмат чоң комплимент үчүн. Силерге ийгилик, тунук эфир. Чоң рахмат.
Берүүбүздү улантабыз. Жергөдө саат 8-ден 8 минут өттү. Бүгүн эсиңиздерге сала кетели 13 январь. Буга чейин дагы Канат мырза белгилеп өткөндөй жаңы жыл экен. Жаңы жылыңыз менен анан сыртта дагы эски жаңы жыл, анан сыртта дагы аппак кар жаап атат. Эгерде 31-нде жаабаган болсо, бүгүнкү күндө жакшы бир кандайдыр маанай түзүп жаткан чагым. Элдин баягы бир бул дагы бир өзгөчө ырым-жырымга айланып кетет болуш керек. Бизде шайлоо өнөктүгү дагы өткөн учурда күн ачылып жакшы аба ырайы түзүлгөн. Андан сырткары эми бүгүнкү күндө дагы кар жаап бир өзгөчө бир жагымдуу жакшы бир маанай тартуулап атат. Анан шайлоо демекчи, Мирлан билесизби, эл аралык шайлоочулар негизи эле коомдук байкоочулар деле айтып атпайбы? Ошол 10 январда мөөнөт нөмүрдө өткөн президенттик шайлоо жана өлкөнүн башкаруу формасын аныктоочу референдум таза өттү депчи. Бирок ошол эле учурда буга чейинки өткөн парламенттик шайлоого салыштырганда элдин баягы добуш берүүгө катышканы активдүүлүгү төмөн экенин дагы айтышкан да. Анан эгерде бул негизи эле мунун себебин эксперттер ар кандай талдап жатышат да. Айрымдары шайлоо таза өттү, баягыдай форма 2-ден жокко чыгарган дагы таасир берди депчи. Анан эгерде башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын карап көрсөк, шайлоого негизи катышпагандарды кандайдыр бир жоопко тартуу чарасы бар экен да, айыптөлөө же болбосо башка жолдор мененчи. Анан муну эмнеден улам айтайын дегеним, негизи баягы Борбордук шайлоо комиссиясы алдын ала баягы тизме түзгөндө 3,563,574 кыргызстандыкты добуш берет деп баягы күтүлүп жатпады беле. Добуш укугу бар деп. Бирок натыйжада ушул 1 миллиондон ашык жаран катышканы айтылып атпайбы? Анан мындан улам баягы жарандардын ушу добуш берүүгө активдүүлүгүн күчөтүү же болбосо ушул добуш берүүгө мындай жоопкерчиликтүү катышууга маданияттын көтөрүү негизи эле ушул дагы бир кандайдыр бир деңгээлде бир суроо туудура турчу нерсе экен да. Туура айтасыз, бирок жанагы жоопкерчилик, жоопко тартуу маселелерин деп жатасыз. Мен жеке өзүм жөнүндө айтсам, кесибиме байланыштуу биз эми баягы маалымат жеткиребиз да, оперативдүү түрдө. Ошол үчүн добуш бере албай калдым да, ачыгын айтайын. Анда эгерде сиз Грецияда жашап жүрүп ошол шайлоо процессине катышпай калсаңыз, анда жарандыктан алып коюу чарасына чейин бармак экен да. Эгерде сизди жарандыгыңыздан айрылып калмак экенсиз. Австралияда шайлоого катышпасаңыз айып төлөйт экенсиз, $13 экен. Бельгияда 4 жолу шайлоого катышпасаң 10 жыл шайлоого катышуу укугунан ажырайт экенсиң. Ал эми Люксембургка келе турган болсо, ал жакта €70 айып төлөйт экен. Дагы катышпаса айыптын саны мындан дагы жогорулай берет экен. Демек биз эгерде чет өлкөдө жашап туруп, ишибизге байланыштуу же башка себептерибиз менен шайлоо процессине катышпай калсак, демек биз ушундай чараларга кабылмак экенбиз да. Бизде ушундай жоопкерчилик барбы деген дагы суроо тууп аттам да. Ушул тууралуу бирок бул эми баягы жоопкерчиликтүү тема. Бул Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Тынчтык Кураймович менен биз байланышканы турабыз. Алло, саламатсызбы, Тынчтык Кураймович? Саламатсызбы, Кутман таңыңыз менен. Мына жогоруда биз кесиптешим экөөбүз, Мирлан экөөбүз баягы башка чет өлкөлөргө дагы баш багып көрүп, алардын маалыматын угуп көрсөк, ушул шайлоочулардын жоопкерчилиги ал жакта мыйзамдуу түрдө каралат экен. Айыптар менен болобу, баягы жарандыгынан ажыратуу, ар кандай бир чаралары колдонулат экен да. Анан сизге бере турчу суроо, ушул кээ бир шайлоочулар ушул добуш берүү процессине катышпай калып атпайбы? Анан ушул элдин добуш берүү маданиятын кантип көтөрсө болот? Негизи эле жоопкерчилик маселеси боюнча сурайлык дедик эле да алгач. Түшүндүм, бизде жоопкерчилик жок. Бул адамдын өзүнүн жеке ыктыяры. Анан кандайдыр биздин элде бул демократиянын белгиси деп айтам. Туура эми жооп мындай шайлоолорго катышса жакшы болмок. Бирок эми бүгүнкү күндөгү реалдуулук ушундай. Анан эми бизде мына 3,5 миллион чамасы менен айтканда 3,5 миллион шайлоочулардын тизмесине кирген жарандарыбыздан 1,4 миллион мына шайлоого катышты. 1,4 миллион ашыраагы. Бирок биз эске алыш керекпиз.
мурунку шайлоодогу баягы форма 2 менен 441 миң жараныбыз катыша албай калды да. Жогорку Кеңеш тарабынан мыйзам кабыл алынып, ал форма 2 жокко чыгарылды. Ошондой эле мына мисалды бир эле мисалды айтып кетейин. Бишкек шаарынын тегерегинде 180 миң шайлоочу 4-октябрда катышкан болгон болсо, могу шайлоодо катыша албай калды. Бул мыйзамдын талабы. Ал эми баягы чет мамлекеттерде туура чет мамлекетте биздин жарандарыбыз көп, бирок көпчүлүгү катыша албайт. Себеби өз учурунда консулдук каттоого турбай биометрикалык маалыматтарын бербегендигинен. Ушундай себептер бар да. Тынчтык Кураймович, анан ушул форма 2 дебедиңизби? Анан эми бизде азыр жаңы шайланган президент тарабынан айтылды, божомол менен ушу парламенттик шайлоо май айында өтөт депчи. Анан ошого карата эми азыр бир аз эле убакыт калды да. Анан ошого карата дагы сиздер Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан, сиз мүмкүн жеке сиз тарабыңыздан мындай бир сунуштар болдубу? Ушу форма 2 эмес, негизи эле мындай башка бир ыкмаларды колдонуу боюнча элди жакшы айттыңыз. Биз ар бир жараныбыздын укугун камсыздоо максатында ар кандай сунуштар болгон. Атайын кайрылуу болобу баягындай заявление жазыпчы. Бирок эгерде ошону биз ишке ашырсак, баягы эле форма 2ге кайтып келип калмакпыз да. Кайрадан эле баягы массалык түрдө сатып алуу коркунучу туруп калган да. Анан кийин биз шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнө ошол шайлоо күнү шайлоо комиссияларында турган милиция кызматкерлерине, анан кийин мына аскер кызматкерлерине уруксат берилген. Мондой жалпысынан бүт элге андай уруксат берилбеди. Себеби кайра эле баягы форма 2ге башка ыкмасы менен келип калат элекпиз да. Анан эми мына сиз айткандай келаткан парламенттик шайлоого албетте Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан, мамлекеттик органдар тарабынан түшүндүрмө иштери жүргүзүлүп, фактически жашаган жерге пропискага туруңуздар депчи. Буга чейинки ушул мына 10-январда болгон шайлоодо алдын ала баягы 10 күн мурда атайын арыз берип, ушул өзүң шайлоо берүүчү участогун аныктоо боюнча дагы бир сунуш пикирлер берилген эле да. Анан ушул дагы алдыда колдонулабы ушул эле система? Ооба. Жок, азыр бул мен бая айтып кеттим го, шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, милиция кызматкерлер, аскерлер, анан баягы түрбөдө отургандар. Эми азыр биз эми карап атабыз да, негизги максат биздин жарандарыбыздын баягы укугун камсыздоо, шайлоо укугунчу. Бирок ошол менен биргеликте баягы коркунучтар дагы турат да, массалык түрдө сатып алуу. Ошол жагын дагы карап, мына парламенттик шайлоого көрөбүз го. Биринчи негизинен наразычылык дагы болбош керек да, мына 4-октябрдачы. Анан эми жакшы билесиздер, парламенттик шайлоодо депутаттыкка талапкерлер көп болот, санычы. Ал жерде күрөш катуураак болот. Жеңишке жетүү максатында депутаттыкка кандидаттар ар кандай ыкмаларды колдонот. Ошонун катарында сатып алуу. Анан ушу сатып алуу деп калдыңыз. Мына 10-январда өткөн шайлоодо эми баягы элдеги пикирди айтып атам да, элдеги сөздү айтып атам да, пикир эмес. Баягы акча таратылбаса мен барбай эле коеюнчу шайлоого деген бир ушундай бир сөздөр болду да, эми аймактарда айлапады. Ооба. Ушул дагы бирден бир себебиби? Туура айтасыз. Бул эми баягы биз 30 жылдан бери элибизди ошого көндүрүп алдык да. Мурдатан биздин жетекчилер айтып келген го, алгыла бирок өзүңөр билгиле дегендейчи. Анан эми элибизде бул жерде күнөөсү жок. Себеби бийлик, депутаттыкка кандидаттар, президенттикке кандидаттар ошондойго көндүрүп койду да. Анан эми туура Кудай бурса шайлоо маданияты дагы бизде жогорулайт. Элибиз негизинен
түшүнөт, Кыргызстандын мамлекеттин келечегин ушул бир кандайдыр 1000 сом, 2000 сомго сатуу бул туура эмес деп келечекте түшүнүү сезими пайда болот деп мен ойлойм. Бирок бүгүнкү күндө ал турган сөз, бар ошондой фактылар. Бирок мен акыйкат үчүн бир айтып кетейин, 10 январда болгон шайлоодо биз баягы ыкчам чара көрүү координациялык топ билесиздер да, бар да. Ооба. Болгону бир эле маалымат келип түштү. Сатып алуу факты боюнчачы. Бирок ошол менен биргеликте 4-октябрда болгон жогорку кеңеш шайлоосунда 172 маалымат келген. Көрдүңүздөрбү айрыма кандай? Бирок мынау шайлоодо сатып алуу болгону бир эле маалымат келип түштү да. Анан сиз айтпадыңызбы ушу келерки божомол менен май айында өтө турган парламенттик шайлоо мындай азыркы 10 январга салыштырмалуу катуу эле болот депчи, ошону биз божомолдоп атабыз деп. Анан ошонун арасында жанагы активдештирүү, жарандардын добуш берүүсүн активдештирүү боюнча бир сунушту мен угуп калдым да, ушу область кылып бөлүү тууралуу. Ушу форма 2 эле калтырып, бирок область калтырып, мисалы Ош областынан Жалал Абад областына каттатырбай, Ош областынын ичинен эле каттаткандай болуш керек деп баягы. Мындай да, урматтуу коллегалар. Бул сунуш эле да, туура, бул өзгөртпөйт, эч нерсе өзгөрбөйт. Эми мисалы бир область алайлык. Сиз Жалал Абад деп кеттиңиз. Мисалы Жалал Абад шаарынын тургундарын Сузакка ташыйт. Сузак районунун тургундарын Базаркоронго ташыйт. Бул деген баягы кандидаттардын ортосундагы күрөштүн негизинде болот да. Баягы добуш алыш керек да. Мисалы экөөбүз кандидат болуп чыктык. Сиз депутат болгуңуз келип турат, мен депутат болгум келип атат. Ошон үчүн биз баягы элдин добушун талашып, аны алуу максатында биз баягы сатып алуудагы ыкмасын колдонушка ыктымал да, мындай коркунуч бар. Ошондуктан буну биз эгерде туура ушундай сунуш боло турган болсо, аны дагы мындай карап көрөбүз да. Бирок ошол маалыматты укканда мен мындай күмөн санап койдум да, анткени 2015 мурунку шайлоолордо мен байкагам да, ушу жада калса Бишкектен көлгө барып каттатышчу да. Бул деле Бишкектен Сокулукка же Аламединге ташый баштайт. Жок. Бул Бишкек өзүчө, мисалы Чүйдөн көлгө, ооба. Чүйдүн райондору бири-бири менен неме болот да. Анан мына ушул шайлоодо борбор калабыз, Бишкек шаарында элдин активдүүлүгү төмөн болуп, аймактарда жогору болду да. Анан бул эмнеден улам мындай көрсөткүч болду? Бул мурдатан эле келген практика. Ар дайым шаардыктардын активдүүлүгү бир аз жерлерге караганда төмөн. Эми аны тагыраак изилдеп чыгыш керек эми аны. Азыр мен бирдемелештен тартынып турам да. Тынчтык Кураймович, могу Бишкек шаарынын жаңы коңуштары бар эмеспи? 50ге жакын жаңы коңуштар. Ошол жактан дагы биздин жарандардын, көптөгөн жарандардын конституциялык укугу дагы алар баягы добушун бере албай калды да, ушу трансформация маселелери боюнча. Ушул тууралуу, ушул майга чейинби, ушу жазга чейин чечилеби ушул маселелер? Кандай, канчалык деңгээлде азыр ушул иш жүргүзүлүп атат? Бүгүнкү күндө мен эч нерсе деп айта албайм, себеби жогорку кеңеш тарабынан мыйзам кабыл алынган. Форма 2-nin жокко чыгарыш, ооба. Жокко чыгарыш жөнүндөчү. Анан эми сиз туура айтасыз. Мен айтып кеттим го, 180 000 мына Бишкектин тегерегинде конушта жашаган жарандарыбыз добуш бере албай калды да. Аны эми биргеликте өкмөт менен ойлонуштурабыз го. Бирок мен азыктуу бүгүнкү күнгө мен бирдеме деп айта албайм. Жалганчы болуп калбайын. Анан Тынчтык Кураймович, жанагы мыйзам бузуулар деп кеттиңиз, бир эле ушу факт эмес, баягы аракет сатып алуу, добушту сатып алуу аракети деп бааласак болот да,
сатып алуу аракети фактысы бир эле жолу катталды деп, анан негизи баягы жарандарды эле билди окшойт, мындай көрдү деле окшойт, ушу мындай ачык айкын баягы добуш шайлоого чейин республикалык штаб тарабынан айтылган сөзүнө турду болуш керек. Ачык айкын өткөнүн сиз дагы тастыктай аласыз да, БШКнын мүчөсү катары? Туура, ачык айкын өттү. Мен баягы эле салыштырып кеттим го. Мисалы ушул сатып алуу боюнча мына шайлоодо бир факт биздин ыкчам чара көрүү координациялык тобунда катталган болсо, өткөн шайлоодо 172 болчу. Ошондой эле баягы административдик ресурсту колдонуу боюнча дагы болгону бир эле маалымат келип түштү. Ал эми 4-октябрдагы шайлоодо 41 маалымат болгон. Андан кийин мына бардыгыбыз деле күбө болдук. Андай массалык түрдө элдин кыжырына мондай тие турган сатып алуулар болгон жок да. Административдик ресурс колдонулган жок да. Жалпысынан мына шайлоо күнү 10 январь күнү болгону биздин КГОР деп коебуз, координационная группа оперативного реагирования, 52 кайрылуу түштү. Басымдуусу ошо 52-нин ичинен 31-и шайлоо комиссиянын кыймыл аракетине карата арыздар болду. Ошондой эле баягы оборудованиянын бузулгандыгы 7 факт болду. Ал калганы 1-2 болду да. Бул деген жакшы көрсөткүч. Бул бир жагынан мен деле сүйүнүп турам. Келечекте барып ушул акча факторун жок болсо, административдик ресурстун колдонуусу жок болсо, чынында элдин ыктыярына шайлоолор коюлса, мен ойлойм жакшы болот келечекте. Каруселден кутулуп турбуз, админ ресурстан кутулуп турбуз, Кудай буйруса. Анан максыбыз простон кутулдук. Кудай буйруса. Бүгүнкү күндө бир жараныбыз, бир шайлоочу, бир голос принципке биз жеттик да, Кыргызстан. Ушуну менен биз сыймыктаныш керекпиз. Башка мына коңшу мамлекеттер бардыгы көрүп, мындай жакшы баасын берип атат. Мурда билесиздер да, шайлоо комиссиянын мүчөлөрү менен сүйлөшүп алып, 300, 400, 500 пачкалап урнага таштап койчу. Азыр эми элге чыгып атышат. Каруселдер болчу, ал нерсе жок бүгүнкү күндө. Эми эң башкысы системдүү болуш керек да, эми бул шайлоо менен токтоп калбай системдүү ушундан туура айтасыз. Алдыга жүргөндө. Ооба, мына жыйынтыктоочу суроо катары, мына сиздин өзүңүздүн жеке пикириңизди айтсаңыз, негизи эле ушул ар бир шайлоочу баягы жоопкерчиликтүү болуш керек да, анын бир эле добушу бир чоң нерсени чечип коюшу мүмкүн да. Мына ушуну кантип сездиребиз? Ошол анын маданиятын кантип калыптандырабыз, активдүүлүгүн кантип жогорулатабыз, сиздин жеке пикириңизде? Эгерде бизде демократия болуп, кааласа барып, кааласа барбай койгондо эмес, баягы патриоттук сезим менен ушул менин добушумдагы бир нерсени чечет деп баягы активдүүлүгүн кантип жогорулатсак болот? Ошол сиз туура айтасыз. Бул кандай десем, бул жарандык милдет да. Ар бир жарандын добушу маанилүү болуш керек. Ал үчүн ошо биздин шайлоочу өзү ушул сезим пайда болуш керек. Менин добушум маанилүү деген. Анан кийин мамлекеттик органдар, бийлик, өкмөт, жергиликтүү бийлик, алар дагы уюштуруу иштерин жакшы жүрүш керек. Барыңыздар депчи. Эми аны мындай бир уюштуруунун артынан боло турган жыйынтыкта, анан азыр биз муну айтсак баары чыгат дегенден алыс. Ал үчүн шарт дагы түзүлүш керек. Баягы сезимди ойготуш керек да. Ушул келечекке Кыргызстанды келечегин ойлогон бир сезим болсо да, биздин жарандарыбыз баары барат деп мен ишенем. Ушул нотада анда биз баарлашыбызды жыйынтыктайлы. Тынчтык Курайымович, сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат, жакшы туруңуздар. Мен угармандарга эскерте кетейин. Биз Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Шайназаров Тынчтык Курайымович менен
баарлашты, маектештик. Ооба. Шайлоочулардын жоопкерчилиги деги эле алардын маданиятын кантип калыптандырабыз добуш берүү процессинде, деги эле ушул шайлоо процессинин жүрүшү тууралуу да кеп кылып, бир топ эле жетишкендиктерге, кандайдыр бир баскычтарга көтөрүлгөнүбүздү баягы түшүнө алдык. Менин оюмча ушу баары эле жарандардын көпчүлүгү түшүнүп калды болуш керек. Азыр мына ачык айкын өткөнү шайлоонун мүмкүн эмки шайлоодо ачык айкын эле өтөт экен деп менин добушумдагы ушу өлкөнүн өнүгүшүнө, стабилдүүлүгүнө салым кошот экен деп бир аң сезим пайда болуп, анан барып добушка активдүүрөөк катышышат деген үмүт бар да. Ооба, сөзсүз түрдө. Бизде Facebook'та дагы колдонуучулар өз пикирлерин тыштай кетти. Гайым сиз тааныштырып кетесизби? Ооба, биздин угармандарыбыз тарабынан дагы социалдык тармактарга суроолор келген экен. Бул биздин биринчи талкуулаган темабызга ылайык экен. Эң туура студенттердин контрактын азайтыш керек. Бир үйдө бир студент эмес, 2 болгондо төлөш өтө эле кыйын. Айлык болсо 10 000 сом болсо кантип контракт төлөнөт дейт. Башка өлкөлөргө салыштырбаш керек, алардын жашоосу башка дейт. Ошондой эле баягы аткезчилик боюнча баягы күйүүчү майлоочу майларга карата дагы пикирин жиберген угармандарыбыз бар. Кадырман угармандар, сиздер биринчи радионун толкунунда таңкы бурулуш программасын уктуңуздар. 3 бөлүктөн турган биздин социалдык, саясий, экономикалык мүнөздөгү программабызды биздин жалпы угармандарга жеткиргенге аракет кылдык. Эсиңиздерге сала кетели, бүгүн биз социалдык тармактарда талкуу жаратып жаткан жогорку окуу жайлардын студенттеринин окутуу үчүн акы өлчөмүн азайтуу боюнча Билим берүү министрлигинен жооп алып бердик. Ошондой эле экологиянын бузулушуна таасир берген сапат күйүүчү майлоочу майлар, алардын Евро 5 стандартына туура келген күйүүчү майлоочу майларга өтүү зарылдыгы боюнча алдык. Ошондой эле шайлоочулардын жоопкерчилиги канткенде көтөрөбүз. Деги эле ошол шайлоо процессинин таза өткөндүгү боюнча дагы Борбордук шайлоо комиссиясына жооп алып берүүгө жетиштик. Биз менен болгонуңуздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Режиссерлор Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморовдор болду. Ал эми студияда менин кесиптешим Бегайым Абдыкадырова жана мен Мирлан Айталы болдук. Кайрадан эфирден улушканча саламатта калыңыздар. Саламатта. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар.